Assalamu алейкум туугандар. Бул видеодо верификациядан кантип өтүү, личностьти кантип подтверждать этүү тууралуу болмок бул видео. Экрандын эң үстү жагында, сол жак бетинде, сол жак бурчунда 3 полоска турат, 3 полоса. Ошол жерге басабыз. Мен сиздерге атайын жаңы аккаунт ачтым, сиздерге көргөзүп берейин деп верификациядан кантип өтсө болот экен. Андан кийин профиль дегенге киребиз. Профилден имя, фамилия ошолорду толтуруп жазасыздар, телефонуңуздарды, дата рожденияны, мөчтөдөгү имя, фамилия, телефон номериңизди, дата рожденияны толтургандан кийин личность деген жерден сиздерге выбор коюлат. Кандай способ менен личностьтиңиздерди подтверждать этесиздер. Биринчиси бул загранпаспорт менен, экинчиси бул ID карта менен, үчүнчүсү бул водительское удостоверение менен. Ошонун бирөөсүн тандайсыздар дагы. Бул жерден сурайт, паспорттун бир бетин сурайт, анан экинчи бетин сурайт. Анан паспортуңуздар менен селфи кылып сүрөткө түшүп туруп подтверждать этесиздер. Подтверждать эткен соң, сиздер сүрөттү жөнөткөн соң, алар рассмотрение кылышат. Бир сутканын ичинде рассмотрение кылып, анан подтверждать этишет. Анан бир сутканын ичинде сиздердин документиңиздерди подтверждать этишет. Подтверждение кылгандан кийин пополнение тууралуу болсо, ошол жерден эле оң жак бетте, оң жак бурчунда үстөдө пополнить баланс деген бар. Ошол жерге киресиздер. Эң биринчи Visa, MasterCard дегенди тандап киресиздер. Эгер жок, верификациядан өтө албайм дей турган болсоңуздар, верификациядан өтө албасаңыздар, ылдый жактагы электронный платежи деген турат. Kiwi менен, Advocash менен, YoMoney менен, ушулар менен толуктасаңыздар болот. Криптовалюта менен толуктасаңыздар болот. Криптовалюта менен, электрондук кошелек менен толуктаарда верификациянын кереги жок. Верификациядан өткөндөн кийин, балансыңыздарды толуктагандан кийин уже торговать этип баштаса болот. Азыр сиздерге наглядно көргөзүп берейин, демо-счет менен кантип торговля жүргүзөт. Ылдый жакта время деген сиздер ача турган сделканын времясы. Азыр 3 минутта турат. Ошол саатка бассаңыздар, времянын үстүнө бассаңыздар, берден мынакей времяны азайтып көбөйтсө болот. 1 минутталык сделка ачам десеңиздер, 1 минутта коесуздар. Анан графикте карап, мен үйрөткөндөй болуп анализдеп туруп, 1 минутта ниже ачайлы $50. Шум үчүн кечирим сурайм, шум болуп бузуучу болуп аткан үчүн кечирим сурайм. Видеону эшикте тартууга туура келип атат, Бишкек ысып атат. Бишкектин погодасы ысык. 1 минутта мынакей сделка ачтык сиздер менен. Ылдый көздөй. Графикте кантип анализдөө, кантип минуска кетип калбаш керек, ошолордун баардыгын үйрөнөбүз жакынкы убакытта буюрса. Мен ачкан сделканы байкайлы, $50 койгонбуз. Вниз деп. Азыр бул плюска жабылышы керек. Ошондой туугандар. Главный анализ кылганды үйрөнүп алыш керек. $50 биз $87 таптык, $87,5. Ошондо бизге плюс $37 плюс болдук. Бир сделкадан. Муну торговать этиш деле оңой эле, свежий баш менен үйрөнүүгө аракет кылыш керек. Главный аракеттен зависит этет, көп нерсенин бар. Кийинки видеону чыгаранча сак саламатта алыңыздар туугандар. Каналга жазылып кетиңиздер, лайк басканды унутпаңыздар. Комментарий жазыңыздар. Ишенесиздерби бул нерсеге, ишенбейсиздерби? Ишенгендер да бар, ишенбегендер да бар. Ар кандай ойлоп жүргөндөр да бар. Оюңуздар калтырып кетиңиздер. Бардык сурооңуздарга жооп берүүгө аракет кылабыз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.